Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu ala man la nabiyya ba'dahu wastafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yawmiddin. Жаратқан Құдай Таалама чексіз шүгірлер, мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламға чексіз салават саламдар болсын. Сіздердің бүгінгі күнде басып келген қадамдарыңыздарға Құдай Таалам соғыптан жазып, күнәлерді кешіріп, даражаңыздарды жоғары қылған болсын. Өткенгі жұмадан ушул жұмаға чейин билип билбей кетирген кемчилик, ката күнөөлөрүбүздү Құдайым кечирген болсын. Кейінгі жұмаға чейин жүзүбүздү жарык, жолубузду ачык, рызкыбызды кең, берекелүү кылган болсын. Сүйүктүү пенделерин катарына кошкон болсын. Арзу тилектерибизди, кыялдарыбызды, максаттарыбызга Құдай Таалам ыраазы боло тургандай жеткире көрсүн. Құдай Таалам адам баласына пайгамбарларды жиберип, ибадаттарды милдет кылды. Ибадаттардың түрі бар. Адамдың денсаулығына байланыштуысы бар, адамдың мүмкіншілігіне байланыштуысы бар, адамдың қалтасына, ақчасына байланыштуысы бар, бір жерге байланыштуу ибадаттар бар, бір уақытқа байланыштуу ибадаттар бар, айтор түрдүү ибадаттар. Кимдин қолынан қайсынысы келе турган болсо, ошону кылып кете тургандай кылган. Ошол жерге байланган ибадаттарынан, уақытқа байланган ибадаттарынын сап башында ажылык жана умра амалдарын кылуу турат. Ушул эки улуу ибадат, ажылык парыз, умра сүннөт, ушул амалдар жер жүзүндөгү эң ыйык болгон Мекке шаарындагы жайгашкан Алланын уyu Кабатуллага байланыштуу болгон. Умра менен ажылыктын айырмасы, ажылык убактылуу, белгилүү убакытта боло турган болсо, умра амалын ким каалаган учурда, каалаган мүмкүнчүлүгү болгон учурда барып келип кылса боло турган ибадаттардын бири болуп эсептелет. Илгерки заманда ата-бабаларыбыз ажылыкка жөнөй турган болсо, кээ бир учурларда бир жыл алдын ниет кылып жолго чыгып аттанса, кээ бир учурларда 6 айда жете турганчалык алыстыкта болгон. Ал эми ислам ааламынын батыш жагында, тагыраак айтканда Испаниядагы мусулмандар ажылыкты кылабыз дей турган болсо, курбан айтты өткөрүп туруп дароо жолго чыгат экен, кийинки жылдагы умрага, кийинки жылдагы ажылыкка жетип баралы деп. 10-11 ай жолдо жүрүп, араң жетип ибадатын аткаруучу болушкан экен. Құдай Таалам сиз менен бизди 21-чи кылымда жашай турган кылып койду дагы, ата-бабаларыбыз, илгерки эски байыркы мусулмандар бир жыл убакыт корото турган болсо, сиз менен биз түз каттам менен 6 саатта жетип атабыз. 6 айда эмес, 6 жумада эмес, 6 күндө эмес, Кудайым буйруп 6 саатта учуп барып атабыз. Америкадан келчүлөрдүн өзү ашып кетсе 1 саат жолда транзити менен, самолет алмаштыруусу менен болуп отуруп, кечигип кетсе 1 күндө жете турганчалык болуп атат. Алардын көргөн кыйынчылыктары жетип каламбы, жетпей каламбы, каракчылар чыгабы жолдон, тамагым түгөнүп калабы, суусуз калып кетемби, тамаксыз калып кетемби, денсаулыгым кандай болуп калат экен, күндүн ысыгы болуп калат кээ бир учурларда, түндүн суугу болуп калат кээ бир учурларда, ушулардын баарын жеңүүгө, ушулардын баарын Кудайдын буйругун аткарууга баштан өткөргөнгө даяр болуп туруп аттанып чыгып кылып жүргөн ибадатты Кудайым сиз менен бизге 21-чи кылымда бир толо кыйынчылыктары жок насип кылган учурда турабыз. Анан ошол амалды аткарууга келгенде эми Кудай Таалам
Адам баласынын ниетин өзү билет экен. Сиз менен биз биле албайт экенбиз. Жүрөгүн ачып көрө албайт экенбиз. Жакшы күмөн гана кылып коебуз. Дегенмен 5 кол бирдей болбогондугуна байланыштуу акыркы учурда ушул ибадаттагы бир аз мазмунун түп максатын жоготуп койгондой сезилип атат. Умранын же болбосо ажылыктын негизги максаты жараткандын буйругун аткаруу, жаратканга жакын болуу, адам баласы катары кетирген кемчилик, ката күнөөлөрүн жараткандан кечирүүнү сурануу. Ушул эң негизги максат. Валиллахи алан наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила. Кудай Таалам адамдардын арасынан кимдин мүмкүнчүлүгү, кудурети жете турган болсо, ошол адамга ажылык кылуу парыз деген аятка амал кылуу үчүн барылат. Башка максат эмес, башка ниеттер эмес, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам умратун фи рамадана тaqdi hujjatan ma'i wa fi riwayatin taqdi hujjatan. Кээ-бир учурларда Рамазан айында кылына турган умрага ажылыктын кылган сообу жазылат дейт. Ал-умрату ila al-umrati kaffaratun lima baynahuma. Умрадан кийинки умрага чейинки аралыктагы кылынган күнөөлөр дагы кечириле турган болот дейт. Al-umratu ila al-umrati tanfiyan al-faqra baynahuma. Умра мен умраны кыла турган адам ортосундагы кедейчиликти да Кудай Таалам жок кылат дейт. Ушул максаттарда кылынат умра ибадаты. Жараткандан кечирим суроо үчүн, жаратканга жакын болуш үчүн, адам баласы канчалык күнөөлөрдү кылып, дүйнөгө азгырылып кете турган деңгээлде болобу, башка азгырууларга берилип кетеби, айтор вакытын таап, өзүн бөлүп, жараткандын астына барып бир кечирим сурап, алсыздыгын билдирип келе турган ибадат. Ал жерге барып алып, iPhone 17 Pro Max'ты чыгарып, селфи кылуу үчүн эмес. Саатын астына сүрөткө түшүш үчүн эмес. Жакын адамдар менен барып ошол жерде кайф кыла турган жер эмес. Адамдардын баары барып атат. Шу мода болуп атат. Мен эле калып кеттим. Мен да барып келейинчи деп бара турган жер эмес. Бир четинен Кудай Таалам чакырган адам барат. Бирок ошол эле учурда барган адамдардын баарын ибадаты кабыл болбойт. Ал Кудайдын колундагы нерсе. Ошол жерге барып келип калса эле энеден төрөлгөндөй таза болуп кала турган деңгээлге жетиш үчүн канчалык курбанчылык кылганга жараша болот. Акчаны кайдан тапканына жараша болот. Адалдан таптуу, арамдан таптуу, жакшы жол менен таптуу, жаман жол менен таптуу, кандай ниетте барды? Иннамал а'малу бин-ният ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Амалдардын бардыгы адам баласынын ички дүйнөсүндө, жүрөгүнүн төрүндө жайгашкан жерден чыккан ниети, ою, максаты рол ойнойт. Ничүн барат ал жака? Ничүн барат? Акчасы көптүгүнөнбү? Былтыры Таиландка бардым. Кече кышта Дубайга барып келдим, эми Меккеге да барып келейин деп барабы? Адамдардын баары барып жатат, мен дагы барып келейин деп барабы? Биздин амалдар кабыл болуш үчүн исламда ниет рол ойнойт. Намазга турдуңуз. Аллаху акбар деп кол байлаганга чейин
Siz içinizden Allah'ım senin razılığın üçün uşul 2 rekat cuma namazın parzın okuğa niyet kılıp imamga iktida kıldım. İmamga uyudum deysiz. Bu sözdür oğuz menen aytılуу şart emес, жүрөктөн чыгышы керек. Чыкпай кала турган болсо намазыңыз өтпөй калат. Дарат алганыңыз менен, мечитке келгениңиз менен ниет парз. Намаздын сыртындагы 6 парздын бири ниет. Ошол сыяктуу улуу ибадатта, намазда ниет милдет болгондон кийин калган амалдардын баарында дагы ниет рол ойнойт. Ниеттин орду жогору болот. Ниет бекем болуш керек. Аллахым умра кылам. Ким үчүн? Сенин разылыгың үчүн. Селфи үчүн, сүрөт үчүн, отчет үчүн эмес. Башка себептер орун албаш керек жүрөктөн. Кудай сенин разылыгың үчүн. Кылып койгон күнөөлөрүм бар. Билип кылганым бар, билбей кылганым бар, атайлап кылганым, атайлабай кылганым бар. Нафсым менен күрөшө албай жеңилип калып кылган күнөөлөрүм бар. Жараткан сенден кечирим сураймын. Улуу жериңе келдим, кабыл кыл. Саңа жакындат мени. Алсыз пендеңмин. Сен менен күчтүү болоюн деп дуа кыла турган жер. Ал жактагы тамактар кимге жагат, кимге жакпайт, бул башка маселе. Ал жактагы адамдардын мүнөзү жакшы, жаман башка маселе. Алардын урп адаты бизге дал келет, келбейт, башка маселе. Умрага барар арасында ниет түз бекем болуш керек экендиги маанилүү, урматтуу жамаат. Барыш парыз эмес. Барбай эле коюңуз. Даяр болбосоңуз барбай коюңуз. Суралбайсыз аны үчүн. Кудайым сизден эмнеге умрага келбедиң дебейт. Акчаң болуп туруп, ден соолугуң бар туруп, ажылыкка барбасаң сураласың, умрага барбасаң суралбайсың. Ибадаттардын максаты жоголбош керек, урматтуу жамаат. Ислам ошон үчүн ислам. Иман ошон үчүн. Жаратканга иман келтирдик, татыктуу иман келтирели. Пенде катары, биз пенде катары, жараткан жаратуучу катары татыктуу мамилеге иман келтирели. Албетте, мана ушул умрага барып жаткан, умра кылып жаткан бир туугандардын арасынан эске сала турган маселелердин дагы бир нечеге токтоло кетейин. Бул аял кишилердин махрамсыз умрага баруусу. Акыркы убакта ошол көп болуп атат. Аялдар бир топ болуп алып, кыздар, келиндер, апалар. Алымдарыбыз ажылыктын өзүгө уруксат бербейт. Парыз болгон ажылыктын өзүгө алымдарыбыз уруксат бербейт. Жалпы алганда. Тилекке каршы бүгүнкү күндө карындаштарыбыз, эжелерибиз махрамсыз сүннөт амалды аткаруу үчүн ал жака дагы кетип атат. Алымдар жактырбаган нерсенин Кудайга жагынам деп кылыштын не кереги бар? Кудайдын болот болбойт деген нерсени бизге алымдар түшүндүрүп атса, кайсы амалды кылсак жаратканга жакын болобуз, кайсы амалды кылсак жаратканга жакындайбыз, ушуну түшүндүрүп берген бизге алымдар болсо, ошол алымдардын сөзүн четке кагып туруп умрага кетип аткандары туура эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам доорунда бир киши келди. Алланын элчиси, мен сиз менен кошо согушка чыкмакчымын деди. Согушка, Алланын жолунда согушка. Аялым ажылыкка барам деп атат дейт. Не кылайын дегенде, аялыңды ээрчип ажылыкка бар деди. Мына сен согушка кетип атат экенсиң, бара бергин дагы аялың өзү башка аялдар менен бара берсин деген жок.
İslam dininde mahramsız ayal kişi safarga çıgısı 3 günden artık jolgo bolboyt, aram, la yahil, tuğra emes, bolboyt, künökör bolot ayal kişi. Mahramsız jönötkөн erkek dagı künökör bolot, mahramı koşo barbay turgan bolsa. Акча жетпейби? Барбаш керек. Умра амалын кылуу шарт эмес. Анын ордуна муктаждарга, анын ордуна барганга татыктуу, барганга шарты жок, бара турган мүмкүнчүлүгү жок, бирок бара ала турган адамды жөнөтүп сообун алсын. Ага дагы сооп жазылат. Бирок нафси каалап атат, ошол жерде барыш керек, Кабаны көрүш керек, ошол жерде жыргаш керек. Селфи кылып коюш керек сааттын астынан. Өзүбүздү алдап не кылабыз? Динди жабынып алып не кылабыз? Умрага аял кишинин баруусу эмес, керек болсо мечиттерде аял кишинин намаз окуусу. Айша энебиздин сөзү бар. Лау алиман набийю саллаллаху алейхи ва саллама ма ахдатат ан-ниса'у мин ба'дихи ламанa'ахунна мин ал-хуруж. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайтыш болуп бир канча жылдар өтүп Азирети Абу Бакыр, Азирети Умар, даже Азирети Усмондун доорунда ушунчалык аялдар мешитке көбүрөөк келип калып, эркектер менен аралашуу маселеси көбүрөөк болуп калганын байкап туруп айткан сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам биле турган болгондо, тирүү болгондо, ушундай нерсени байкай турган болгондо, аялдардын мечитке келүүсүнө тыюу салмак деген. Тыюу салуу эмес биздин чакыруу, эрежени сактоо. Эркектин үйдөгү намазга караганда мечитте 27 эсе сооп жазылса, аял кишинин үйдөгү намазы мечитке караганда 27 эсе болот. Мечитте окуу аял үчүн сүннөт, эркектен алыс болуусу важип, урматтуу жамаат. Биз көздү сактаганга милдеттүү, биз аялдар дагы көзүн сактаганга милдеттүү. Болушунча аралашпаш керек. Бир жерден кирип чыкпаш керек. Фитнага жол бербешибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доорундагы намаз окулганда эркектер турган, эркектерден кийин жаш балдар, балигатка жетпегендер турган, алардан кийин аялдар турган. Эркектердин иманы начарлар артта тура турган болот, жамандары артта турат, аялдардын жамандары алдыда турат деген сөз дагы калган. Эркектердин жакшысы алдыңкы саптагылар, аялдардын жакшысы артыңкы саптагылар деген. Алыс болгондору, фитнадан алыс болгондору, ызычуудан, жаман сөз, жаман күмөндөн алыс болгондору деп айтылган. Кээ бир билимсиздер же чала билимдүүлөрдүн кылганы мындай. Бизге кармана турган бир далил катары болбош керек. Төгөнө турган, таяна турган бир нерсе болбош керек Алла. Биз үчүн шарият жараткандын айтканы, сүйүктүү пайгамбардын айтканы, ишенимдүү алымдардын айткан сөзү жетиштүү болуш керек. Нафсинин каалоосу экинчи орунда туруш керек. Мен нафсим каалап атат, кылгым келип атат, кыла берейин, жол таап бер молдоке. Мына ушундайлардан улам. Нафсини жогору койгондордун натыйжасында көптөгөн жагымсыз көрүнүштөр дагы пайда болуп калып атат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, ниет түздөө деген ушунан келип чыгат. Ниет түз болгон качан түз болот? Нафсини ээрчибегенде түз болот. Нафсини жеңгенди билгенде түз болот. Ошондой эле эскерте турган маселелерден сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Салатун фи масджиди хаза та'дилу алфа салатин. Менин мечитимде, мына ушул менин мечитимде окулган намаз башка мечиттерде же болбосо башка жерде окулганга караганда 1000 эсе жогору болот дейт. 1000 эсе намаздын сообуна татык дейт. Бул пайгамбардын мечитинде. Ва салатун фил масджидил харам та'дилу 100 алфи салатин. Харам мечитинде окула турган намаз 100 000 эсе, 100 000 намаздын сообуна татыйт дейт. Харам мечити мечиттин өзүнүн территориясы эмес.
арабызда барып келгендер бар, бара тургандар бар, жалпы билип койгонуңуз жакшы. Харам территориясы мечиттин өзү эмес, Мекке шаары. Ошол белгилер коюлган, чоң болуп аралыктары бир 12 километрге чейин чыгат. 8 километр, 12 километр аралыктагы бир чоң жер, тегерек болобу, төрпүштүк болобу, ошол жердин бүт баары харам болуп эсептелет. Ошол жерде кылынган намаз харам мечиттин өзүндө болбой, башка мечитте болуп калсын, жатаканада болсун, 100 000 эсеге жүрөт. 100 000 эсеге жүрөт. Bir sadaka kıldınız, 100 000 sadaka kılgan soğubunu alas. Biröөгө жардам бердиңиz, 100 000 adamga жардам берген соğubunu alas. Biröөгө su içirdiniz, 100 000 adamga su içirgen soğubunu alas. Айтор эмне амал кылбаңыз, 100 000 эсеге жүрөт. Ошол эле учурда күнөө иш кыла турган болсоңуз, 100 000 эсеге жүрөт. Соğuп эле 100 000ге жүрүп күнөө калып кетпейт. Күнөө дагы 100 000ге жүрөт. Түтөтүш керек болгон болсо, түтөтүп коя турган болсоңуз, бир эле түтөткөнүңүз 100 000 түтөткөнгө жүрүп калат. Жалган сүйлөй турган болсоңуз, bir жалган сүйлөгөнүңүз, bir алдаганыңыз 100 000 алдаганга жатып калат. Өзүңүздү шустер сезип, бирөөдү мындай кылып коёюн дей турган болсоңуз, 100 000ге жүрөт. Кудайым насип кылып ошол жака барып калгандан кийин болушунча ички дүйнөбүз менен дагы таза жакшы жүрүүгө аракет кылышыбыз керек, урматтуу жамаат. Жердин урматы бар, ыйыктыгы бар. Ыйыктыгын сактайлы, урматын сактайлы. Татыктуу деңгээлде барып келе турган бололу, татыктуу өзүбүз татыктуу болуп анан барып келели. Bir жолу бардыңыз, 10 жолу бардыңыз, 100 жолу бардыңыз, ал канча жолу барган рол ойнобойт, урматтуу жамаат. Жүрөктүн тазалыгы, чын жүрөктөн чыккандыгы рол ойнойт. Дегенмен барып келип атат адамдар, бир туугандарыбыз, өзүбүз барып келип атабыз. Кээде өзгөрүү байкайбыз, кээде байкабайбыз. Эми кандай болбосун, Кудайым кабыл кылдыбы экен деген күмөн ой адамда болот. Кабыл болуп калдыбы, кабыл болбой калдыбы? Кескин түрдө айта турган мүмкүнчүлүк эч кимде жок. Эч ким айта албайт, сеники кабыл болду, сеники кабыл болбоду деп. Канчалык илими болсо дагы, бирок белгилери бар. Белгилери бар. Кабыл болгон адам кандай болуп калат? Эң эле алгачкы маселе умрасы кабыл болгон, же болбосо ажылыгы кабыл болгон, демек дуасы кабыл болгон адам жаман касиеттери, жаман характерлеринен бара-бара ажырайт. Көзгө көрүнүктүү белгилерден бири ошол адамдын жүрөгүнө ибадаттарды аткаруу жакшылыгы, жакшы көрүүсү жүрөгүнөн орун алат. Намазга бекем боло баштайт, ибадаттарга бекем боло баштайт. Жакшыларды жакшы көрүп, ошолорго жакындап, жанашып баштайт. Кудай Таалам кайсыл бир пендени жакшы көрсө, Жибрилге айтат: "Эй Жибрил, мен ушул пендени жакшы көрдүм. Асмандагыларга кабар бер, жакшы көрүшсүн" дейт. Асмандагылар жакшы көрөт. Кабар жерге түшөт. Жер жүзүндөгү жараткандын сүйүктүү пенделерине кабар түшөт. Кудай Таалам ушул пендени жакшы көрдү, силер дагы жакшы көргүлө дегенде, алардын жүрөгүнө жакшы көрүү пайда болуп калат. Жакшы адамдар менен жанашып калат. Чыныгы Кудайдан корккон таквалар менен бирге болуп калат. Белгилеринин бири ушул. Адамдын тили болушунча истигфар, зикир менен болуп калат. Салават айтуу менен болуп калат. Зикир айтуу менен болуп калат. Субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, астагфируллах, Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад. Куран окуп калат. Куран окуганга кызыгып калат. Мурда жүрөгүнөн жакшы көрүп кылып жүргөн жаман нерселер Кудай Таалам ошону жек көрүү жүрөгүнө салып, ошонун таптакыр алыстап кетет. Өмүрү ошол нерсени кылбагандай болуп калат. Вот ушулардын бардыгы болуш үчүн барган адам чын жүрөктөн барган болуш керек. Чын жүрөктөн Кудайдан суранган болуш керек.
Анан болбой эле баягы Тешебайдын таягы боло турган болсо, ал 1000 жолу барып келсин, ал ажылыкка барып келсин, ал күчтүү дамылуулар менен күчтүү жерде жүрүп Кабанын ичине кирип чыксын. Адамдын сырткы көрүнүштөгү сакал коюусу, илим алуусу, Куран жаттаганы кепилдик эмес бейиштик болушуна. Исламда бизде ал нерсеге каралбайт. Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва а'маликум, валакин инналлаха ла янзуру иля суарикум ва джисамикум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум. Кудайт Алам силердин сырткы көрүнүшүңөргө карабайт дейт. Силердин жүрөгүңөргө карайт, амалыңарга карайт. Жүрөгүңүздө жараткандын ыраазычылыгы үчүн ушул ибадатты кыламын деген болсо, жараткан сен үчүн жума намаз окуганы мечитке келдим. Досумдан уялып, тууганымдан уялып, моомдон уялып, же болбосо буга кызыгып. Жок, сен үчүн. Сен жараткан Кудайымсың. Сенин алсыз пендеңмин. Сенин ыраазычылыгың үчүн жума намазды парыз кылган экенсин, ошону аткарууну үчүн келдим. Кудайым кабыл кылат буюрса. Орозону кармаганда ден соолук үчүн эмес, врач айткан үчүн эмес, жашым жетип каптыр кармап коеюн деп эмес, жараткан Кудай Таалам буйргандыгы үчүн, Аллахым сенин ыраазычылыгың үчүн кармаймын. Акчаңыз көп, зекет бериш керек, садака чыгарыш керек. Адамдар мени мактасын, жомарт, март, красавчик десин деп эмес. Кудайым сенин буйрган буйругуңду аткарууну ниет кылып, сенин ыраазычылыгың үчүн зекет беремин дейбиз керек. Ажылыкка, умрага, Куран окуганга, Куран окуганды үйрөнүүгө, бирөөгө жакшылык кылып жатканда, мына бирөөгө жакшылык кылуудагы акыркы учурларда ушул бир аз жоголуп бара жаткандай. Бир адамдын муктаждыгынын артынан бир күн жүрүү, bir ay mecitте ittikaf kılgandın soğuğundan artık bolot. Bir adamdın problemasını çeçip koyu mümkünçülüğü jetse, Kuday Taalam kıyamatta oşal adamdın kıyınçılığın çeçet deydi. Adamlarga jakşılık kılуу, koldan kelgen mümkünçülüğü jetken nerseni kılуу, bul öte jogorу turgan ibadattardын biri. Tilekке karşı ушулдагы жогolup бара жатат. Ниет бузулгандыктанбы? Мага эмне пайда? Ал нерсени кылсам деген ой көбүнчө болот. Бул адам жакшы жаман деген маселе экинчи ролдо болот. Кудай үчүн кылалы, урматтуу жамаат. Кудай үчүн кылалы. Кудай үчүн кандай күчкө ээ болбойлу, кандай байлык, бийликке ээ болбойлу, жаратканга муктажбыз, жараткандын астында алсызбыз. Биз адамдар менен эсептешпейбиз, жараткандын өзү менен эсептешели. Мамилени түз кылалы Кудай Таалам өзү менен. Түз болуш үчүн ниет түздөлүш керек. Айланып келип, тегеренип келип, адамдын ниети, ички дүйнөсүнөн чыккан сезими, эмне үчүн кылып жатам ушул нерсени дегенде, Аллах үчүн, Кудай үчүн деген болуш керек. Ушуну түздөп ала турган болсо, Кудайым буйрса, калган амалдарыбыз, жашоодогу чечимдерибиз, мамилелерибиздин бүт баары ушуга карап, нукка түшүп, Кудай үчүн деген сезим боло турган болсо, адам баласы автоматтык түрдө адилеттүү болуп калат. Автоматтык түрдө боорукер болуп калат. Адамдардын акысына кирбей турган болуп калат. Чынчыл болуп калат. Аманатка бекем болуп калат. Неге? Ар бир кылган амалын Кудайым көрүп турат деген сезими бар дагы, Кудайым кабыл кылсын же Кудай Таалам наразы болбосун деген сезими болгон үчүн болот.